Assalamu алейкум достор, каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен кайнатма шорпосун даярдап көрсөтөм. Каналыма катталып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, лайк баскычын басканды унутпаңыз. Алгач казаныбызга этти салып, муздак сууну куюп, кайнап чыгышын күтөбүз. Сөзсүз түрдө казаныбыздын капкагын жаап коебуз. Мына кайнап чыкты. Энди бул суусу бизге керек эмес. Бетинде көбүкчөлөр чыкты. Суусун алмаштырып, башка сууну куябыз. Муздак сууну жай отто 1-2 саат кайнап чыгышын күтөбүз. Эки саат ичинде биздин этибиз жумшак болуп бышып калат. Казандын капкагын жаап кайнап чыгышын күтөбүз. Бул учурда картошка, сабиз, пияз, болгарский баарын туурап даярдап алдым. Ичине туз, райхандын кургатылганы, укроп, чеснок, черный перец баарын туурап даярдап алганмын. Эми баарын кайнап чыккан шорпобузга салып, мына баарын салып, биринин артынан бирин баарын бирдей салып ала беребиз. Кошулмалардын баарын описанияга жазып калтырам. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздөгү жашоочулардын санына жараша аз же көп кылып, өзүңүзгө ыңгайлаштырып даярдасаңыз болот. Мына туз, перец, мурч баарын салдым. Эмнени жактырсаңыз, кааласаңыз салсаңыз болот. Энди кайнап, картошка, сабизин бышыкканча кайнатып алабыз. Кургатылган райхан кошконум үчүн мына жашыл свит бир аз эме болуп турат. Даамы өтө сонун. Сиз да сөзсүз даярдап көрүн. Бул ден соолукка да пайдалуу. Сөзсүз түрдө жумасына 1 ирет ушундай кайнатма шорпону ичип туруш керек. Бул табигый, таза азык. Тамагыңыздар таттуу болсун. Мына биздики даяр, бышып чыкты. Баары сонун. Кийинки видеодон амандашканча, видеом жакса лайк басканды унутпаңыз, комментарий калтырып, жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз.